Ассалаумағалейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда Қайрадан Ре Базар жоқ каналы. Бүгін 26 январь 2023 жыл. Мен Бишкек шаарынын түштүк тарабы 5 күн көйдөн туғандар. Могу сатылуучу үйдү көргөзмөкчүмүн бүгүнкү чыгарылышта туғандар. Биринчи болуп азыр чоң трассанын жээгине чыгып сиздерге келүү жолун түшүндүрөйүн. Мынакей туғандар, баруу жолун түшүндүрүү үчүн чоң жолдун жээгине чыктым. Бул 7 апрель көчөсү 5 күн көй. Сиздер түз эле Көкчар тараптан чыгып келе атсаңыздар, оң тарапта Highland деген жазып турат. Ошол Highland жазуудан өтсөңүздөр бул жакка кирген мондай көчө бар. Көчө менен түз бара берсеңиздер, Highland VIP городокко бара аласыздар туғандар. Мынакей туғандар, келүү жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгарыштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул үйүбүздүн көчө тарабы. Жана айткандай, бул үй 5 күн көйдүн VIP городогу, Highland деген VIP городогунда жайгашкан. Тегеренте забор менен кароолдор карайт тугандар, охраняемый зона. Бул үйүбүздүн көчө тарабы. Эң эле чыгыш чек арасы бул жактан башталат, эң эле батыш чек арасы бул жерге чейин Хвойная жана Березовая көчөсүнүн кесилиши болот экен. Анан бул жерде жалаң эле ушу сыяктуу окшош үйлөр, көчө тарабындагы заборлор деле жанакы Американын кинолордагындай заборлор экен. Ондай бийик эмес, ондай баары көрүнүп турат. Мына ушундай үйүбүз угловойдо, эки көчөнүн кесилишинде жайгашкан. Андан ары мектептери жөнүндө айтсак, бул жакта 5 күн көйдүн мектебине, садигине барышат экен. Үй жөнүндө айтсак, 300 квадрат метр, узун турасы 9,5 12,5, подвалы деле бар тугандар. Толук түрдө кирпич менен салынган үй, тышкы тарабы утеплять этилген. Анан район деле Бишкек шаарынын түштүк тарабында, абасы таза, жакшы жеринде жайгашкан, мынакей тоолор жакын. Жана Южный магистралга деле бат эле барып каласыздар. Южный магистрал 7 апрель көчөсүнүн кесилишине деле бат эле барып каласыздар. Шаардан деле анча деле алыс эмес. Эми үйдүн ички тарабын көргөзөйүн тугандар. Стенасы толук түрдө кирпич, сейсмопояс, колонналар баары куюлган. Подвал, биринчи этаж, экинчи этаж жана эң өйдөңкүсү мансарда деле бар. Бул мынакей кире бериши. Эң негизи кирүүчү эшик мына ушундай эшик орнотулган, жана түзүрө кирсек прихожка. Прихожкадан калган бөлмөлөргө өтүп кетебиз. Мынакей оң тараптан бир чегинен көргөзөйүн. Бул жерде мынакей бир бөлмө, ички тарабы ушул даражага чейин бүтүрүлгөн. Биринчи, экинчи этаж ортосуна плиталар чалган тугандар. Жана бул жактан түз өтсөк, бул жакта зал, мынакей түндүк тараптан жана чыгыш тараптан терезелер орнотулган. Анан бул жерде терраса деле бар экен. Бул жерде мынакей терраса. Ушундай окшош тамдар тугандар. Жердин аянты 6 соток. Документтери боюнча бардык документтери жайында. Алсаңыздар сразу өткөрүп берем деген ойун айтты. Документтерден эч кандай проблема жок. Эми андан ары негизи район мага жакты тугандар. Мынакей абасы деле таза, мына асман ачык, көчөлөрү тынч, жакшы райондордун бири экен. VIP городок Highland. Аталыш англисче болуп калатпы же американский болуп калатпы? Көчөлөрү деле ошол америкалыктарга окшош экен. Бул жакта бир бөлмө. Подвал менен биринчи этаждын ортосуна деле плита ташталган. Бул жерде үйдүн ички тарабында ажаткана жана душ, ваннанын бөлмөсү. Экинчи этажга чыгып кеткен тепкичтер мынакей бул жакта орнотулган. Азыр экинчи этажды көргөзөйүн. Анан подвалдын негизи кирүүчү эшиги ал жагында орнотулган. Анда видео жүрүшүндө көргөзөм. Бул сатылуучу үйүбүздүн экинчи этажы. Мансард деле бар. Чыкканда холл. Сол тарапта экинчи этаждын санузелдин бөлмөсү. Бул жакта бир бөлмө. Анан бул жакта дагы бир бөлмө тугандар. Түндүктөн жана чыгыш тарабынан терезелер орнотулган. Мынакей
Жана бул жакта дагы бир бөлмө жайгашкан. Бул жакта дагы бир мындай чакан бөлмө бар экен. Бул бөлмөнү көрбөптүрмүн. Негизинен детский же болбосо гардероб деле кылсаңыздар болгудай. Кыскасы ушундай чакан бөлмө деле бар экен бул жагында. Эми коргосуначылда калган маалыматтарды берейин. Кале сатылуучу үйдүн коргосундамын. Бул үйдүн түндүк тарабы. Туугандак бул жерде эле бош жер, терраса. Бул кошуналар сыяктуу мынакей алда турганда хозпостройкалар салсаңыздар деле кенен бул жакка батат экен туугандар. Эми подвалды көргөзөйүн. Так. Бул жагда мондай навес. Анан машина киргенге бул жакта мондай дарбаза бар. Мынакей. Подвалга түшкөн тепкичтер мына бул жерде орнотулган. Бул жакта мондай чоң подвал. Калаган максатта колдонсоңуздар мынакей болот. Негизинен бул жактагы бөлмөнүн ичинен деле тепкич кылып алсаңыздар болот экен. Ал жагында мондай бош жер бар. Мына бул подвалдын көрүнүшү. Спортзал өзүңүздөр үчүн үйдүгө же теннисный стол, бильярдный стол койсоңуздар деле болгудай. Ушундай кенен залдар туугандар. Айта албаган эмне маалымат калды туугандар. Бул үйдүн. Так. Бул үйдүн баасы $270,000 сурап атыптыр үй ээлери. Анан дагы сүйлөшүү болот. Ээсинин номерини мен экранга телдеп калтырам. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр, сүйлөшүү болот туугандар. Достор менен, группалар менен бул видеону бөлүшсөңүздөр, сиздер мага үй ээсине чоң жардам берген болосуздар, жана ошондой эле үй издеген адамга да чоң жардам болот. Анан күн сайын Бишкек шаарынан Чүй областынан сатылуучу үйлөрдү, квартираларды, жер участокторду көргүңүздөр келсе, подписаться баскычын басып кетиңиздер.